Балыкчы шаарынын мэриясы Ассалам кайрымдуулук фонду менен келишим түзүп, анын негизинде Жумгалбек Аманбаев көчөсүндө жайгашкан эски жатакана имараты оңдолуп жатат. Келишим социалдык колдоого муктаж жарандарды турак жай менен камсыздоого багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Подрядчик болуп бул объектини буюрса ремонтун баштадык. Баягы көп жылдан бери каралбай жаткандыгына байланыштуу ичине таштан аябай толуп кетти. Ал ичин тазалап атабыз. Ошо менен эле чогуу терезелерин орнотуп баштадык. Андан сырткары бүт биринчи этаждын эшиктерине темирден эшик, жулууланган эшиктерди салып баштадык. Чатырды оңдоп баштадык. Чатырды оңдогондон кийин бүт баары темир менен жабылат, чатыр толугу менен. Мэрия тараптан бизге тазалыктан, водоканалдан өзлөрүнүн жетекчилери келип бизге да жардам кылып атышат. Суусун тартып берип атышат, канализациясын тазалап берип атышат. Сырттын, ичин болсо өзүбүз бүт баары жаңы тартылат бүт баары. Бир топ жылдардан бери ээн туруп, ичи акыр чекерлерге толуп калса да, имараттын дубалы сапаттуу болуп, жакшы сакталганын адистер белгилешти. Имарат коридор түбүндөгү 32 батир болот, ысык суу, жуунучу жай, чакан ашкана жана уктоочу бөлмө болуп, ыңгайлуу жашоого бардык шарттар түзүлөт. Бул жактын архитектору Памир менен чогуу кеңештик, Памир мырза менен. Бул комната так ортосунан эки бөлүнөт. Эки бөлүнөт да, бул эшиктин бирөөсү жабылат. Бул жакта эки эшик болуп атпайбы? Эки эшиктин бирөөсү жабылат. Киргенден кийин сол тарабы санузел болот. Андан кийин бул жагы кухня, кайра эле кухня аркылуу уктоочу бөлмөсүнө кирет. Буюрса, мына уктоочу бөлмөсү да аябай чоң комната болот, жакшы. Учурда сапаттуу курулуш материалдарын колдонуп, ишти так жана ыкчам аткарып, белгиленген убакытта өткөрүп берүү милдети башка орунда турат.